Арыбаңыздар караңгыга чырак, жан дүйнөгө азык берген ардактуу мугалимдер. Кайрадан Гапырмада Минов агайдын Устаттык өнөр китебинен сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакты Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Краснооктябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна алып бармакчы. Урматтуу мугалимдер, келиңиздер, баарыңыздар жакшы, жарык маанайда сабакты баштап алалы. Ар бир маалыматты позитивдүү эмоция менен кабыл алалы. Анткени эмоция менен кабыл алынган маалыматтар биздин эсибизде көбүрөөк сакталарын баарыңыздар билесиздер. Уюштуруу максатында сиздерге кымбат баалуу шакек жана тегирмен ташы тууралуу икаяны айтып бергим келди. Оң тарапта кымбат баалуу таштар менен шөкөттөлгөн эркек адамдын шакеги турат. Ал эми сол тарапта болсо тегирмен ташы турат. Урматтуу мугалимдер, айтыңыздарчы, кайсынысы пайдалуураак деп ойлойсуздар? Демек биздин айтылуучу бүгүнкү икаябыз ушуга байланыштуу. Мурунку бир өткөн заманда Акылман менен хан болгон экен. Хан Акылманды үйүнө конокко чакырат. Акылманды ушунчалык сыйлачу. Экөө чай үстүндө отурганда Акылмандын ар бир кыймыл-аракетине көз жүгүртүп отурат. Бир убакта Акылмандын көзү хандын колундагы шакекке түшөт. Аны байкап калган хан Акылмандан сурайт: "Менин шакегимди карап жатасызбы?" деп. "Ооба, сиздин шакегиңизди карап жатам" дейт. "Ооба, бул абдан баалуу, кымбат, анан даражама алайык тагынам" дейт. "А сизге кандай пайда алып келет? Элиңизге, сизге" деп сурайт да. Сураса: "Мындан кандай пайда болмок эле, кооздук үчүн гана тагынам" дейт. "Анда эмесе менин" дейт Акылман, "ушунчалык жупуну ташым бар" дейт. "Ошол ташым өзүмө, үй бүлөмө, элиме пайда алып келет" деп айтат да. Десе кандайча пайда алып келет деп ушунчалык таң калат. Көрсө, ошол тегирмен ташты иштетип үй бүлөсүн бакчу экен, кедей кембагалдарга жардам берчү экен, анан зекеттерин да берип турчу экен да. Демек хандын кымбат баалуу көздүн жоосун алган шакекке караганда Акылмандын жупуну шакеги пайдалуураак болду да. Демек биздин дагы иш-аракетибиз эл үчүн пайдалуураак болуш керек экен. Мейли биз бул дүйнөнүн адамы суктанаарлык байлыктардын ээси бололу. Мейли илимдин кудугун терең казып, 3-4 жерден билим алалы. Акылдуунун акылдуусу бололу. Бирок ошол байлыгыбызды, илимибизди, акылыбызды туура колдонбой, алар адамдарга пайда алып келбесе, эл кызматына жарабаса, анда анын баалуулугу канчалык? Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз ар бирибиздин элибиздин эртеңине кошкон салымыбыз болсун деп сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү жөнүндө. Гапырмада Минов агай жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кетирилген кемчиликтерди 2 топко бөлгөн экен. Биринчиси жаңы сабакка даярдануудагы кемчиликтер. Ал эми экинчиси болсо жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер. Жаңы темага даярдануудагы кемчиликтер кайсылар? Терең, ар тараптуу даярданбоо, ошол темага тиешелүү илимий популярдык, методикалык китептерден үйрөнбөө, кошумча адабияттан пайдаланбоо, теманын максатын аныктап, план, конспекти жазбоо. Демек, окуу китеби менен гана чектелип даярдануу. Кийинкиси түшүнүктөр системасы. Теманын негизин аныктап, жазып, системага салып албоо. Түшүнүктөр системасы дегенде ар бир предметтин өзүнө тиешелүү терминдери болот. Демек, бул жерде өтүлүүчү темада кайсы терминдер колдонулат, ошолорду биз системага салып алуубуз зарыл. Темадагы негизги бөлүк, экинчи даражалуу бөлүк жана башкаларга ажыратпоо. Сабакты түшүндүрүп жатканда же түшүндүрөр алдында биз үйдөн даярданып жатканыбызда кайсыл жери негизги бөлүк,
кайсыл жери экинчи даражалуу бөлүк экендигин бөлүп алышыбыз зарыл экен. Үчүнчү, окуучулар түшүнүүсү, өздөштүрүүсү кыйын болгон жерлерин аныктап, аларды жеткирүү жолун таап албоо. Үйдөн даярданып жатканыбызда мейли маселе болобу, теңдеме болобу, көнүгүүлөр болобу, алардын татаал жерлерин таап, издеп даярданып алуу. 8-си көндүм ыкмаларды калыптандырып, белгилеп албоо. Демек, сабактын этаптарында окуучулар кайсы көндүмдөргө ээ болуп жатат, же болбосо сабактын этаптарында кайсы методдорду, ыкмаларды колдоном деп белгилеп алуу зарыл экен. Демек, урматтуу мугалимдер, биз жаңы теманы түшүндүрбөй жатып эле, үйдөн даярданып жатканыбызда эле биздин сабагыбыз жарым болуп калат экен да. Анан окуучулар түшүнбөйт, анан окуучулар жакшы окубайт деп наалыйт экенбиз. Бирок ошол окуучулардын түшүнбөй, жакшы окубай атканына биздин терең эмес даярданган сабактарыбыз себепкер болуп жатыптыр, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе кийинкибиз жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер. Эми экинчи бөлүгүнө келип жеттик. Кандай кемчиликтер кетет бизден? Биринчи, сабактын максаты, милдети, планы окуучуларга сабакта айтылбайт. Шыр эле сабакты баштап кетебиз. Өзүбүз терең бышык билбегенибиз үчүн так, даана, логикалуу, системалуу түшүндүрө албайбыз. Өзүбүздө билим аз болгон үчүн аз эле маселени көп сөз менен айтып, окуучуларды тажатабыз. Өзүбүз араң түшүнөбүз. Ошон үчүн окуучуларга түшүндүрө албайбыз. Өзүбүз араң түшүнүп жатсак, анан кантип түшүндүрмөк элек. 5-си, теманын негизин бөлүп, анализ, синтез кыла албайбыз. Ар бир предметте сөзсүз түрдө тексттер келет. Ошол тексттердин көлөмү абдан чоң. Окуучулар ошол чоң текстти айтып берем деп ушунчалык кыйналат. Биз окуучуларга тексттин негизгисин бөлүп алууну үйрөтүүбүз зарыл. Ушул жерден эскерте кетчү жагдай, урматтуу мугалимдер, теманын негизгисин бөлүп алуу өзүнчө сабак катары сиздерге өтүлөт. 6-чы, өзүбүздүн билбегенибизди бекитип, убакытты өткөрүү үчүн билген жерибизди көп сүйлөп, керексиз мисал, далилдерди келтирип олтуруп, убакытты кетирип жиберебиз. Түшүндүрүп жатып адашып, окуучуларды да адаштырып, логиканы бузабыз. Шашып, тез, кыйкырып сүйлөйбүз. Монотонду, өтө жай, паузага көп жол берип сүйлөйбүз. Окуучулар ойду жоготуп коет. Теманы үстүртөн билебиз, бирок толук өздөштүрө албаганбыз. Ошон үчүн түрдүү методдорду пайдаланып, эркин операция жүргүзө албайбыз. Эгерде биз теманы терең билген болсок, анда ал сабак сөзсүз түрдө өзүнүн максатына жетет деп ойлойм. Мисалы, дифференциалдуу иштей албайбыз. Доска, карта, ТСО, диаграмма, китеп жана башкаларды айкалыштырып, эффективдүү пайдалана албайбыз. Үй тапшырмасын туура эмес текшерүүнү уюштуруп, убакытты кетирип жиберебиз. Ушул жерде мисалы агайдын методикасына таянсак, жуптарда иштетип, бири-бирин менен сурашат тапшырмаларын, же болбосо биринчи катар, экинчи катардын тапшырмаларын текшерет. Ошол учурда мугалим кайсы бир окуучудан өзеки сурап турса болот, ушинтип убакытты үнөмдөп алса болот. Же досканы дагы 4 бөлүккө бөлүп алып, 4 окуучуну бир убакта сураса дагы болот. 12-чи, билимибиз бош. Ошон үчүн китептен, мугалим столунан алыстап, классты эркин аралап жүрүп түшүндүрө албайбыз. Сабакты түшүндүрүп жатканда китеп колубуздан түшпөйт. Демек, билимибиз бош болгондуктан. 13-чү, класс сабакка даяр эмес келсе, ачууланып, тилдеп, аларды да өзүбүздүн да маанайыбызды бузабыз. Демек, ушул жерде аларды маанайын бузбастан, туура түшүнүү жолу менен аларга ишеним артып, мен силерге ишенем, кийинки сабакта сөзсүз аткарып келгиле балдар десеңиздер, окуучулар аткарып келишет. Аларга биз ишеним беришибиз керек, ишеним артышыбыз керек. Айрым сөздөрүбүзгө окуучулар түшүнбөйт. Жеткиликтүү түшүндүрүү методикасын билбейбиз. Урматтуу мугалимдер, биз жогоруда жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтерге токтолуп өттүк. Ал эми азыр теманы түшүндүрүүдөгү негизги 5 талапка токтолобуз. Алар кайсылар? Жаңы темага класстын көңүлүн топтоштуруу, башкача айтканда көңүлүн буруп алуу.
Экинчи, теманын баалуулугу, маанисин 1-2 сүйлөм менен таамай айтуу. Үчүнчүсү, ошону менен жаңы теманын мазмуну, түшүндүрүү чеберчилиги, көркөмдүгү, парадокс менен окуучуларды бул темага кызыгуусун пайда кылып, сабактын акырына чейин, мүмкүн болсо сабактан кийин да окуучулардын ошол темага кызыгуусун сактап калуу. Класстагы балдардын ар бири жаңы теманы кабылдап өздөштүрүүсүнө куунт салып, күзөтүп, байкап, контролдоп баруу. Көбүнчө алдыңкы партада отурган окуучулар көңүл буруу болуп турат, ал эми аркадагы окуучулар алагдуу болуп турат да. Биз ошолорду сөзсүз түрдө контролго алышыбыз керек. Өзүбүз менен өзүбүз болуп доскага жазып, окуучу кабыл алып жатабы, кабыл албай жатабы, өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшкөн учурларыбыз кездешет экен, урматтуу мугалимдер. 5-чи, жаңы теманы өз ара эркин талкуулап, бири-бирине айтып, суроо берип, айтып берип, практика жасоону мүмкүнчүлүк берүү, окуучуларга убакыт берүү, аны уюштуруу. Анда эмесе жаңы теманы түшүндүрүүдө өзгөчө төмөнкүлөргө көңүл буруу зарыл. Сабактын башында айтылган максаттын акырына чейин окуучуларды алып баруу. Сабактан пландаштырылгандардын баарына жетишүүгө аракет кылуу. Мисал келтирүү, далилдердин салыштыруу жана башка. Кыска, таамай, кызыктуу болуусуна жетишүү. Бир эле жаңы теманы түшүндүрүүдө бир нече метод, ыкма, жолду пайдаланып турса жакшы болот. Сабактын логикалуулугун, илимилүүлүгүн жоготпо, ошого жетишүү, динамикалуу түшүндүрүү зарыл. Демек, кээ бир учурда биз жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берем деп илимилүүлүктөн алыстап кеткен учурларыбыз кездешет. Анда жаңы теманы түшүндүрүүдө төмөнкү кемчиликтерден сак болуубуз керек экен. Ашыкча көп сүйлөп, балдардын башын айландыруудан, өтө көп көрсөтмө куралдарды чала, таасирсиз пайдаланып, окуучулардын көңүлүн пайдасыз алагды кылуу. Сабак темадан тышкары маселе сөзгө өтүп кетпөө. Ачууланып, кыйкырып же өтө эле монотондуу, уйку келээрлик сүйлөбөө. Жасалма сүйлөө, манера, мамиледен этият болуу. Ашыкча эсте калбаган закон, формула, цифра, аттарды ыксыз, таасирсиз, системасыз айтып, балдардын башын айландыруу. Теманын татаал бөлүгүн окуучуларга калтырып, жеңил бөлүгүн өзү айтуусу. Демек, ушул учурда да кээ бир учурда үйгө татаал тапшырмаларды калтырабыз дагы, жеңилдерин үйдө аткарабыз да. Ушуну тескерисинче татаал тапшырмаларды мүмкүн болушунча класста иштеп, жеңилдерин үйгө берүүгө аракет кылышыбыз керек. Балдар сезбейт деп куулук, эки жүздүүлүк кылбоо. Стандарттуу эмес сабак өтөм деп ашыкча ролдоштуруу, кооздоо, форма, пахазуха менен алек болуп, сабактын мазмуну, илимилүүлүктү жоготуп алуу. Дифференциалдуу иштейм деп жалаң күчтүүлөр же жалаң жетишпегендер менен иштеп, калган окуучулар сабактан көңүлдөн сыртта калуусунан сак болуу. Чындыгында эле көп учурда ошо алдыда отурган жакшы окуган окуучулар менен эле иштелине берет. Ал эми аркадагы отурган окуучулар ошол бойдон отуруп чыгып кеткен учурлар бар. 11-чи, бир жерде туруп сабак түшүндүрүүдөн же артыкча көп жүрүп кыймыл жасоодон сак болуу. Бир жерде убакытты эсепсиз жумшоо, ысырап кылуудан сактануу. Мисалы, сабактын этаптарында бир жерине көбүрөөк, экинчисине азыраак токтолуп калабыз. Акыркысы, кыска айтам деп чолок, жетишсиз, түшүнүксүз айтуудан сактануубуз керек экен. Урматтуу мугалимдер, сиздерге жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, жаңы теманы түшүндүрүүдөгү талаптар тууралуу, анан жаңы теманы түшүндүрүүдөгү сак болуучу шарттар тууралуу сиздерге маалымат берилди. Бүгүнкү сабак сиздерге албетте пайда алып келет деген үмүтүбүз абдан чоң. Көңүл буруп укканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баарыбыз окуучу сүйгөн, окуучу күткөн мугалимдерден бололу.